Баткенде кызмат учурунда каза болгон милиционерлер эскерилди. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жетекчилик менен биргеликте бүгүн башкармалыктын имаратында кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерди эскеришти. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 1999 жылы түптөлгөн. Ошол түптөлгөн жылдан бери кызматтык милдетин аткаруу учурунда 19 кызматкер каза болгон. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Улан Жукенов кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин ар биринин эртеги дайыма эсте кала тургандыгын белгилеп, алардын ар биринин үй бүлөлөрүнө моралдык жана материалдык жардам бериле тургандыгын айтты. Кызмат учурунда каза болгон айрым кызматкерлердин ысымы көчөлөргө жана айылдык милиция бөлүмчөлөрүнө ыйгарылган. Арабыздан кеткен кесиптештерибиз оор кырдаал малда